Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Taala Kur'anda sizler özüңөрдү özgörtmөйүнчө Allah Taala sizlerди özgörtпейт деп айтты. Демек, өзгөрүүнү өзүбүздөн баштоо керек болот. Ар бир нерседе чоң кичине дебей, өзүбүздөн башташыбыз керек. Дегенде эле ой келет да, мен эле эмнени кыйратып коймок элем. Мен бир нерсе кылсам эле эмне өзгөрүп кетмек эле деген ой келет. Же кимдир бирөөгө сен мусоруңду мындай таштаба, же түкүрбө, же мындай кылба шаарда, же булгаба десең, бүт жак эле толуп атпай байланам. Меники менен эмне болуп калыптыр деген бир сөздү айтат. Илгери бир айылдын эли ортодо келишип, сүт жоготмай болушат. Сүттү чогултуп, анан ошону бир өздөрүнүн керегине жумшамак болушат. Анан булар айылдын четине бир чоң казан жасап, ошол казанга ар ким өз ыктыяры менен бир идишке алып келип, ошол түндө эч кимге көргөзбөй, ким канча эмне көтөрүп келип атат көрбөй эле коелу. Ар ким өзүбүздүн бир жүрөгүбүздөн чыгарып алып келип салалы, ошол казанга куюп коелу деп келишет. Түнү менен ар ким куйсун, анан эртең менен ачабыз деп. Анан макул ушундай кылалы, жакшы болот, жакшы экен деп келишет да, тарап кетишет. Анан үйүнө баргандан кийин бир үй бүлө кеңешишет да. Эми бардыгы барып сүт куюп атса, эми биз сүт куюп отурбай эле бир суу алып барып куюп койбойлу. Эми биз менен эмне болуп кетиптир? Бардыгы ушунча бир айылдын эли куюп аткан сүткө биз бир чыны, кыскасы ушул идишибиз менен алып барып куюп койгон сүт билинбей деле калат. Эч нерсе болбойт. Эч нерсе өзгөрүп кетпейт муну менен деп макулдашышат да. Анан анда ушундай кылалы деп идишке сууну толтуруп алып барып ошол айтылган казанга сууну куюп кетип калат. Анан эртеси күнү кайра булар чогулушуп туруп, кана көрөлү эми сүттү деп ачса, казанда толтура суу экен. Эмне үчүн? Анткени баягы бир үй бүлө ойлоду, биз менен эмне болуп кетмек эле суу куюп койсок деп, ошол ойду башкалар да ойлогон экен. Мен менен эмне болуп кетмек экен эле деп, бардыгы эле сүт алып барган. Ушул сыяктуу эгерде бир ар ким өзүбүз оңдогондон баштай турган болсок, анда биздин айылыбыз, коомубуз, мамлекет жалпы оңдолгон болобуз. Албетте, эгер биз өзүбүздү оңдогондон баштаган болсок, Аллах Таала айткандай, биз кичинекей эле аракет кылган болсок, Аллах Тааладан жардам келип, анан биз оңолуу туура жолго түшкөн болобуз.